кантип проблеманы чечсе болот? Адамдар көп ката келтиришет. Алар проблеманы конечный результат деп эсептешет. Проблема кандайча пайда болуп калганын түшүнгөндүн ордуна. Мында кандай коркунуч бар? Сиз проблемаңызды талдап аракет кылганыңызда, сиз андан ары проблемага бата аласыз. Бизнесиңиз үчүн эффективдүү болгондун ордуна. Сиз ошентип проблемаңызды разбирать этип, башкача айтканда пожарды түштетип эле отура берсеңиз, проблемалар чогула берет да, сизди чарчатат. Өзүңүздүн мыкты версияңызды түзө албайсыз. Анткени бизнесте алдыга жылып, өсүп өнүгүп туруу, прогресс болуп туруу маанилүү. Эгер сиз без конца пожар түштетип эле постоянно проблемаңызды чечип жүрө берсеңиз, алдыга жылбайсыз. Сиз дайыма артка карай кетесиз анда. Ошондуктан проблеманын пайда болушунун тамырын табыш керек. Кандайча проблема пайда болду? Проблема пайда болгон эмне себеп болду? Проблема пайда болгон ачагын таап чыгышыңыз керек ошондо. Процесс жөнөкөй эле. Сиз эмне кылгандарыңызды, эмне кылбай койгондоруңуздун баарын анализдеп чыгыңыз. Эмнени туура эмес кылдыңыз? Аналитик болуңуз. А проблеманы эле чечкенге аракет кыла берсеңиз, ал сиздин фокусуңузду чачыратып салат да, сиз эффективдүү боло албай каласыз. Биздин максат процессти системага салыш керек. Эффективдүүлүктү көтөрүү үчүн 2-3 айга пландаштырып туруш керек. Эмне кыларыңды? Конкретно четкий действияларды планга коюш керек. Сизде план бар болгондо, сиз проблемага застревать этпей каласыз. Проблема пайда болгондо биз суроо беришибиз керек. Бул эмне болгон проблема? Бул кандайча пайда болду? Андан кантип арылсак болот? Суроо берген адам, ал алып баруучу, ал контролдойт. Ошондуктан лидер катары суроо бергенди үйрөнүңүз. Суроо бергенди үйрөнүп алсаңыз, бул кандайча ушундай болуп калышынын себептерин оңой таба аласыз. Жана анын чечимдерин таба аласыз. Инновациялык лидер катары сиз биринчиден проблеманы таап, аны чечкенди билишиңиз керек. Экинчиден, сизде кодекс чести болуш керек. Кодекс чести бул стандарт, эреже. Ал команданы кармап турат. Туура багытка жылганга жардам берет. Ар бир командада, ар бир компанияда өзүнүн баалуулуктары бар. Ошону түшүнүү керек. Сиз кодекс чести түзүшүңүз керек. Команда менен чогуу эрежелерди, стандартты түзүшүңүз керек. Кодексти команда менен бирге түзгөндө, команда кодекске осознанно түшүнүп, өздөрүнүн системанын бөлүгү катары сезишет. Кантип команда үчүн пайдалуу болушту билишет. Кодекс честини түзүш үчүн компаниянын ассоциациясынын эмнекенин, өзүңүздү, брендиңизди, компаниянын брендин аныктап алышыңыз керек. Анткени команданын ичинде болуп аткандарды сырттагылар дагы көрүшөт. Мисалы, сиз чоочу шаарда жүрөсүз, тамак ичейин деп ресторан издеп жүрөсүз. Эгер сиз пустой ресторанды көрсөңүз, жана анын жанына толтура кишиси бар ресторанды көрдүңүз, сиз дагы ошол кишиси көп ресторанга баргыңыз келет болчу. Эгер сиз эмнеге кишилер көп ресторанга кирдиңиз деп сурасам, сиз жооп берет болчусуз. Бул ресторанда киши көп экен, демек бул ресторанның тамагы даамдуу деп. Мына тирүү мисал. Эгерде сиз ресторанның жанынан өтүп баратып, ресторанның ичиндеги скучать отурган обслуживающий персоналды көрсөңүз, башын ылый салып телефон чукулуп отурган, жана жылмайып активдүү иштеп аткан обслуживающий персоналдарды көрдүңүз экинчи ресторандан. Ошондой эле команданын ичинде болуп аткандардын баары дагы сырттагыларга билинет, адамдар байкайт. Ийгиликтүүлөрдө өзүнүн кодекс чести болот. Сиз өзүңүз жалгызбы же команда мененби өзүңөрдүн баалуулуктарыңарды жазып чыгышыңыз керек. Сиз үчүн баалуулук бул чынчылдык, өзүнүн ишин көңүл коюп иштөө болушу мүмкүн. Андан сырткары баарына негиз болчу жалпы баалуулуктарды жазып чыгыш керек. Баалуулуктарыңарды аныктап алгандан кийин аны ишке ашырыш керек. Ошо Линда Гейл ошо өзүнүн досунун историясын айтып берди. Ошо досу өзүнүн түзгөн кодексинин жардамы менен компаниясын банкроттон сактап калган экен. А досу мындай кодекс чести түзүптүр да. Дайыма бири-бирибизге поддержка кылып турабыз. Дайыма баштаган ишти аягына чейин бүтүрө жасайбыз. Эч убакта коллегабызды кысыкка кабылса жалгыз калтырбайбыз. Ага дагы баштаган ишин аягына чейин бүтүргөнгө жардам беребиз деп. Ал ушул кодексти компаниядагы өзүнүн командасы менен бирге түзгөн экен.
Бул компаниядагылардын баары ушул эрежени сакташчу экен анан. Алар көп ийгиликтүү иштешчү, бирок акча жетиштүү болчу эмес экен. Бир күнү билинип калды дейт, алардын бухгалтери акчаларды урдачу экен. Алар өздөрүнүн счетторун да төлөй албай калышты. Бухгалтердин урдап атканын билгенде уже кеч болуп калган экен. Анан сотрудниктерине зарплата төлөй албай калат. Ал ошентип бизнести жабайын деп ойлойт. Ал командасы чогултуп: "Мен силерге зарплата төлөй албайм. Счетуңарды төлөй албаганыңарга, үй бүлөңөрдү бага албай калганыңарга мен жол бергим келбейт. Мен бизнести жапканга аргасыз болуп атам" деп түшүндүрүп берет экен. Ошондо командасы ага аябай жиндери келип, анан команда айтат экен: "Биз кетпейбиз. Сени кырсыкта жалгыз калтырып койбойбуз. Анткени бизде кодекс чести бар. Кодекс чести баштаган ишти аягына чейин жасоо. Адамыбызды кырсыкта жалгыз калтырбоо." Алар акчаны чогултуп бизнести кайрадан жолго салыш үчүн бир ай биз бекер иштегенге даярбыз деп ошентип дешкен экен да. Ошентип компаниясын сактап калган экен банкроттон. Мына ошондуктан кодекс чести өтө маанилүү дейт. Кодекс чести сактап жүрбөсөңөр, ал закон кодекс честини сактап жүрсөңөр, ал закон репродуцированияны жаратат. Ал закон репродуцирования бул көбөйүү мыйзамы дейт. Сизге ким бирөө жакшылык кылды, например, просто так эле. Сиз ага кайра жакшылык кылгыңыз келген сезим пайда болот. Ушул көбөйүү закону. Кодекс чести болгондо адамдарда жоопкерчилик сезим пайда болот. Өзүнүн ишин сапаттуу кылып жасаганга. Биз жоопкерчиликтүү болуп, өзүбүздү милдеттүү сезебиз. Ишти эртерээк бүтүргүбүз келет. Сиздин сотрудниктериңиз сизге каршы иштебей, командага пайдалуу иштеш үчүн кодекс чести түзүп алуу маанилүү ошол үчүн. Командага кандай адамдарды кабыл алууну аныктап алуу керек. Жана аларга эмнени үйрөтүш керек, тактап алуу керек. Адамдар бизнести гүлдөтөт же талкалап салат. Ошондуктан сиз адамдарга алардын мыкты болуусуна, эффективдүү болуусуна жардам бериңиз. Адамдарды өстүрүү үчүн, безопасный атмосфера жаратыш үчүн командада 3 фишка жардам берет. Биринчиден, постоянство. Сиз дайыма кандай жүрөсүз? 100% прозрачность болуш керек. Баары ачык айкын болуш керек, искренний болуш керек. Серьезный проблемалар пайда болсо, командадан жашырбаш керек. Экинчиден, мактап признание кылып туруш керек. Сотрудниктердин ишин баалап. Баарыбызды ишибиз жакшы болбой атса, жашыргыла, билгизбегиле деп үйрөткөн. Бирок эгер сиз открытый болуп жүрсөңүз, ишиңиз жүрүшпөй атса, аны жашырбай командага айтып турсаңыз, командадагылар дагы өздөрүнүн ишин жакшы жүрүшпөй атса, жашырбай калышат. Сиз өзүңүздүн постоянство жана ачык айкыныңыз менен командага безопасный обстановка түзө аласыз. Өзүңүздүн примериңиз менен кантип ишти кайра жакшы жакка өзгөртүп алса болорун көргөзөсүз. Инновационный лидер командадагыларды өздөрүнүн бизнесинин бөлүгү катары сездире алат. Дайыма күтүлбөгөн жерден сотрудниктеринин иши үчүн искренне, чын жүрөктөн мактап, жакшы жагын байкап турат. Ошондо командадагылар дагы көп нерсе жасагысы келип шыктанып турушат.